Салам достор. Бүгүн биз жүрөккө жана кан тамырларга эң зыян, эң жаман таасир эткен азык тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бул азык транс майлар. Транс майлардын жаман жери бул билинбей көп убакыттын ичинде акырындан чогулуп келе турган көйгөй. Транс майлар кайсы азыкта кездешет? Биз колдонуп жүргөн күнүмкү тамак ашыбызда аябай көп. Бул чипсы, бул фастфуд, жолдон бараткан жеген шаурмалар, бат даярдалган тамактар, пирожные, кекстер, торттор дегеле бардык маргарин кошулган азыктардын баарында транс майлар бар. Транс майларга кантип каршычылык көрсөтсөк болот? Же болбосо жүрөк менен кан тамырларга кантип көмөктөшүп, кантип жардам бериш керек? Биринчиден, ушул транс майларды колдонбогонго аракет кылабыз. Колдонбош үчүн сатуулардын алдында азыктардын курамында эмне бар көрүшүбүз керек. Эгерде курамында транс май деп жазылып турса, же гидрогендик май деп жазылып турса, анда бул азыктын курамында транс майлар бар. Экинчиден, өзүбүздүн күнүмкү рационубузга көбүрөөк жашылча киргизебиз, көбүрөөк мөмө жемиш киргизебиз. Алардын курамында жакшы майлар бар. Жакшы майлар денебизде калбайт. Ал колдонулуп, анан чыгып кетет. Үчүнчүдөн, дагы бир жакшы майдын бири бул омега 3 майлары деп эсептелет. Омега 3 бул балыктарда көп болот. Балыктардан жейт. Төртүнчүдөн, бул өзүбүздүн ден соолугубузга, өзүбүздүн булчуңдарыбызга активдүүлүк көрсөтөбүз. Көнүгүү аткарабыз. Эгерде сиз ушул маалыматты пайдалуу көрсөңүз, бөлүшкөндү унутпаңыз. Саламатта